жылга жыл алыстарда деп жүрсөм, чынып болмусту. Отчего так? Москва шаарындагы ресурстук борборунда Аруу Дүйнө Адаби клубунун Ысык Көл областы боюнча координатору, Кам көрүү кыз-келиндер кеңешинин мүчөсү, эл аралык Белые журавли фестивалынын Кыргызстан боюнча координатору Айнура Бекболотованын Ааламга жол аттуу китебинин бет ачар аземи болуп өттү. Бет ачар аземде Бекболотованын калемдештери, достору жана жердештери куттуктоо сөз сүйлөшүп, белектерин беришти. Ыр бийлер менен коштолуп кечени шаңга бөлүштү. Келген коноктор автордун өзүнүн окуусунда Ааламга жол аттуу китебинен ырларды угушту. Айнура Бекболотованын чыгармачылыгындагы өзгөчөлүгү ырларды кыргызча жана орусча бирдей жазган акын экендигин баса белгилешти. Калемдештеринин арасында авторго таандык ырлар окулду. Кече бүткөн соң орозо айы болгон үчүн ооз ачырып элдин батасын алды. Авторго жакын саналаш достору, калемдештери чыгармачылык ийгиликтерди каалашты. Бул Айнуранын биринчи таштап жаткан кадамы биздин ушул Россияда жүргөн мигранттарга дагы чоң таасирлерин тийгизип, орус тилин терең өздөштүрүүгө кадам коюшуна өбөлгө болот деп ойлоймун. Москвада уже бир канча жылдан бери Аруу Дүйнө Адаби клубу, Москва кайрыктары Адаби клубу, ошондой эле жаштардын башын бириктирген ар кандай коомдор, жаш таланттарды бириктирген эмелер уюмдар уюштурулуп келип атат. Булар дагы биздин жаштарыбызды чыгармачылыкка, адабиятка, поэзияга жакындатат деген үмүттөбүз. Айнураны мен эки тилде тегиз алып жазган жакшы сапаты жагат. Анын котормочулук жаатында иштегендиги жана ошондой эле орус тилинде дагы өзүнүн чыгармалары жаралып аткандыгы аябай кубандырат. Бул тилде Чыңгыз Айтматов жазып жүргөн, ал өзүнүн кол жазма түрүндө жазган жазууларын орус тилинде дагы, кыргыз тилинде дагы жаза алган. Ошонун сыңарында эле бул өтө чоң жетишкендик деп эсептейм. Эки тилде бирдей жазган Айнура деген кыздын ушундай жакшы касиети бар. Чыгармачылык жагынан дагы, коомдук иштерде жагында да өтө активдүү катышкан кызыбыз. Бул кыздын таланты өзү туубаса талант бериптир да. Анан талантына мен ушинтип айтат элем, ташкындай берип, Кудайым буга ден соолук берип, экинчи четинен бул кыздын дагы бир жакшы том болгон китептери, каармандары чыкса деп. Ушуну дагы ушу менен токтоп калбастан килтиген чоң каармандарды, ырларды, поэзияларды жазып чыкса деп ойлойм. Мен бүгүн эжебизди Айнура Бекболотованы биринчи китебинин ачылышы менен куттуктап келдик элек. Чоң деңгээлде өттү. Эжеме чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ден соолуктуу болсун. Мындан ары дагы көп китептин ачылышына себепкер бололук. Бул бир эле тилде, кыргыз тилинде гана ыр жазбастан өзүнүн орус тилинде, керек болсо мына азыр көп олдуңар окшойт, түрк тилинде да которуп, ушундай жакшынакай бир ырсаптарды белек кылды. Негизи мындай адамдардын жүрөгүндө бизге мындай сырттан караганда билинбеген менен өтө жакшы, өтө баягындай сөзгө бай, дүйнөсү кеңири, дүйнөсү таза, ырга бай, бир жакшынакай бир назик жан болот экен да бул акындарчы. Ошол себептен ушундай жакшына эжелердин ар дайым чыгармачылыкка болгон кесеси, чынысы ар дайым чыгармачылыкка толсун, ырлары көбөйө берсин. Ушундай жакшынакай бир чыгармачылыкта колдоп, ар дайым барып туралы, жалаң гана ийгиликтер коштосун. Биздин ушундай жакшынакай эжелер менен биз ар дайым сыймыктанып келебиз. Буюрса биз дагы эжеден жакшынакай ушундай белек алып отурабыз. Биз бүгүн ушу эженин жакшынакай чыгармачылык кечесин куттуктайлы деп келип, кичине ырсаптарыбызды, ырларыбызды тартуулап кеттик. Айнура Бекболотованын жапы өрүкзар коомунун атынан жана өзүмдүн атымдан куттуктап келдим. Эжеге кааларыбыз ден соолук, чыгармачылык ийгилик, калеми курчуй берсин демекчимин. Чыгармачылык эргүү каалайбыз дагы да. Чыгармасы мындан ары дагы өркүндөп, өсүп, ошону менен бирге ден соолугу бекем болсун. Ушул Айнура Бекболотованы колдоп турган үй бүлөсүнө, жолдошуна
терең ыраазычылык айтабыз. Ушул китеби аябай аты мага да жакты, Ааламга жол деген. Мындан кийин көп китептери чыга берсин, чыгармачылык ийгилик Айнуречке том болсун. Ар бир үйдөн полкаларында сиздин китебиңиз орун алсын. Ааламга жол аттуу китебиңиздин бет ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге ийгилик, ар дайым жүзүңүздөн жылмаюу кетпесин, жамандык кууп жетпесин. Ар дайым биздин сыймыгыбыз болуп жүрө бериңиз. Ырларды мен мектепте окуп жүргөндө эле классташтарыма кандайдыр бир каалоо тилектерди жазып келчимин. Биздин убакта дневник деген бар эле. Ушул убакка чейин дневникти жазам. Ар бир балама дневник жазып койгом. Эми деле жазам. Жакшы басты, тиши чыкты деген сыяктуу жакшы нерселерди жаза берем. Ыр жазат деген бул менин кандайдыр бир нерселерге таасирденгендей болот да. Жакшы күндү көрсөм, жаап аткан жаанды көрсөм, кычыраган кышты көрсөм, же жаркылдап күлүп келаткан маңдайымдагы кыз баланы көрсөм дагы жакшы бир таасирлер келет. Ошондо жазам. Тынч болуп, орозуңуз кабыл болсун. Тереңине жеткиле. Амин. Мадина Жапарова, Гүлдеста Капарова, Бактыгүл Алымкулова, Арген Камалдинов. Супара каналы, Москва шаары, 2019 жыл.